Саат 14:00 карата Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо үчүн 602.432 жаран добуш берди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Тынчтык Шайназаров билдирди. Анын айтымында бирдиктүү шайлоо округу боюнча добуш берүүгө жалпы шайлоочулардын 16,27% катышты. Ал эми бир мандаттуу округтар боюнча шайлоого 593.315 шайлоочу же жалпы шайлоочулардын 16,39% катышты. Бишкек шаары боюнча 435.800 шайлоочудан 66.869 катышты. Башкача айтканда 15,34%. Ош шаары боюнча 155.718 шайлоочудан 28.192 шайлоого келип катышты, добушун беришти. Башкача айтканда бул көрсөткүч 18,10%-ды түздү. Жалал-Абад областы боюнча 684.595 шайлоочудан 116.284 шайлоого катышты, 16,99%. Ысык Көл областы боюнча 315.084 шайлоочудан 48.366 шайлоого катышты. Бул деген 15,35%. Нарын областы боюнча 206.505 шайлоочудан 39.108 шайлоого катышты. Көрсөткүч 18,94%-ды түздү. Ош областы боюнча 740.945 шайлоочудан 129.039 шайлоого катышты, же болбосо 17,39%. Талас областы боюнча 161.911 шайлоочудан 29.949 шайлоого катышты. Бул деген 18,5%. Чүй областы боюнча 611.672 шайлоочудан 87.094 катышты, же болбосо 14,24%. Баткен областы боюнча 306.062 шайлоочудан 54.811 катышты, 17,91%.